Дельфиндер. Дельфин сүт эмүүчү жаныбар. Учурда булардын 50дөн ашык түрү кездешет. Дельфиндер сууда жашаса да 5 метр бийиктикке секирип, аба менен дем ала алышат. Алар 15-20дан топ болуп, чогуу үйүр менен жүрүшөт. Башка сүт эмүүчүлөрдөн өзгөчө боорукердиги менен айырмаланышат. Сууга чөккөн адамдарга жардам беришет. Мисалы, сууга чөккөн адамдын эки жагынан жөлөп, тикесинен тургузуп дем алышына аракет кылат. Бул жаныбарлар сууда өзүн эркин жана өтө ыкчам кыймыл аракети менен тез кыймылда сүзүшөт. Андыктан ал кууган курмандык тез эле колго түшөт десек болот. Дельфиндерге деңизде атаандаштык кыла турган бир дагы жаныбар жок. Алар керектесе киттерге, акулаларга, атүгүл касатка кит акуласына дагы кол салууга толук мүмкүндүгү бар. Касаткалар башка киттерге караганда бир аз кичирээк келип, өтө кыймылдуу жана жырткыч келет. Бирок антсе да алар дельфиндердин ыкчам кыймылынан улам кармай алышпайт. Демек, касаткалар дельфиндердин тобуна жөндөн-жөн жолуга койбосо да бышык. Ал эми акулалар дельфиндердин тобуна туш болуудан өтө коркушат. Бирок ошого карабастан алар өтө боорукер болуп, жөндөн-жөн ар кайсы жандыктарга кол сала беришпейт. Көбүнчө балык жана майда жандыктар менен азыктанышат. Бир дельфин күнүнө 30 килдей балык этин жейт. Ал эми алардын салмагы 200 килден 300 килге чейин барат. Кызыгы, маймыл менен итке салыштырганда дельфиндердин бир кыйла акылдуу экендигин изилдөөлөр аныктаган. Табигый жашоо чөйрөсүндө дельфиндер 10 жаштан 50 жашка чейин жашаары белгилүү болгон. Жапайы табиятта жашаган дельфиндер табигый коркунучка туш болушат. Мисалы, табияттын, деңиздин химиялык булганышы, таштандылар, балыкчылардын ташталган торлору, а бул болсо алардын өмүрүн коркунучка салат. Негизи алардын жок болуп кетишинин эң башкы фактору адамдардын кол салууларына барып такалат.
Дельфиндердин сууда ылдам сүзүүсүнө анын дене түзүлүшү чоң роль ойнойт. Мисалы, анын торпедо сымал денеси жана түкчөлөрдүн жоктугу анын сууда кыймылын жеңилдетип, каршылыгын төмөндөтөт. Алдыңкы сүзгүчтөр рулду башкарууга көмөктөшөт. Ал эми каптал канаттары сүзгөндө тең салмактуулук үчүн колдонушат. Алардын куйругу горизонталдык багытта жайгашкан. Бул алардын оор денелерин алдыга жылдырууга жана тез кыймылдатууга жардам берет. Башка сүт эмүүчүлөрдөй эле мурун тешиктеринин ордуна дельфиндер баштын үстүндөгү тешиктен дем алышат. Көптөгөн түрлөрдүн көзү начар болсо да, дельфиндер натыйжалуу мергенчилик кыла алышат. Бул эхолокациянын аркасы. Бул татаал система дельфиндердин жогорку жыштыктагы толкундарын чыгарууга негизделген. Булар катуу нерселер менен кагылышканда толкундар артка кайтарылып, жаныбар тарабынан кармалат. Бул толкундар мээге жеткен нерв импульстарына айланат. Бул импульстардын чечмелениши дельфинге олжо, башка нерселер же жырткычтар кайсы жерде жайгашкандыгын билдирет. Маалымат ушунчалык деталдаштырылган, сиз анын өлчөмдөрүн жана объектинин же башка жаныбардын канчалык алыс экендигин билсеңиз болот. Дельфиндер өтө ылдамдык жана шамдагайлык менен сүзүшөт. Бул алардын аңчылык кылуу мүмкүнчүлүгүн жана жырткычтардан алыс болууну колдойт. Жалпысынан бул тукумдун мүчөлөрү суудан 6 метрге чейин бийиктикке секире алышкан. Сөөктүн түзүлүшү кургак жерде жашаган сүт эмүүчүлөргө караганда жеңилирээк. Себеби дельфиндин салмагы төмөн болгондуктан ал сууда жашайт. Мойну кыска, 7 моюн омурткасы биригип турат.
Дельфиндин териси сезгич, өтө жумшак, жылмакай жана назик болот. Теринин алдында дельфиндерде майлуу ткандардын калың катмары бар. Бул май дене температурасын жөнгө салууга жардам берет. Денени океандын төмөнкү температурасынан изоляциялайт. Ошондой эле жаныбардын сууда сүзүп кетишине жардам берет. Дельфиндин терисинин түсү көбүнчө көгүшүрөөк, бозомок көк түстө болот. Ал эми курсагы ак же ачык боз түстө болот. Ошондой эле кара боз, ак же көк түстө болушу мүмкүн болгон түрлөр дагы бар. Бул түстөр жаныбарларга пайдалуу. Анткени жогорудан көрүнүп тургандай, анын териси океандын караңгылыгына аралашып кетет. Ал эми төмөндөн көрүнүп турса, анын курсагынын агы суу бетинин жаркыроосу менен айкалышат. Бул жаныбарлардын денесинде сырткы кулагы жок. Бирок алардын кулак тешиктери көздүн артында жайгашкан. Кулак каналына алып баруучу өтө кичинекей тешиктер бар. Ал эми тумшугунда бир нече тиштер бар. Алардын саны түрлөрүнө жараша ар башкача болот. Алар жалпысынан 80ден 100гө чейин болот. Дельфиндердин уруу түрлөрүн айта турган болсок, Cephalorhynchus, Globicephala, Grampus, Sotalia, Lagonedelphis, Psevdorca, Lagonerhynchus, Lissodelphis, Oracella, Orsinus, Peponocephal, Sousa, Stenella, Steno, Tursiop жана дельфин болуп бөлүнөт. Жогоруда айткандай, адам баласы дельфиндердин эң негизги жырткычтары. Анткени адамдардын диетасына бул жаныбардын эти киргизилген. Бирок анын курамында сымап өтө көп болсо да, аеосуз кырып келишет. Адамдар дельфиндерди мыкаачылык менен өлтүргөндүктөн, бул дүйнө жүзү боюнча чоң көйгөйгө алып келип отурат. Жыл сайын сентябрь, апрель айларынын аралыгында Япониянын Тайци шаарынан келген балыкчылар 20 000ден ашуун дельфинди деңиз коктуда бурчка такап, аларды кармашат. Максаты алардын этин алуу жана тирүү нускаларын туткунга сатуу. Тагыраак айтканда, барымтага багуу үчүн кардарларга сатышат. Бул процессте көптөгөн дельфиндер катуу жаракат алып, алардын көбү өлүмгө дуушар болушат. Айрым жергиликтүү топтор бул иш-чараны маданияттын бир бөлүгү деп эсептешет. Бирок One Voice, Elsa Nature Conservancy жана Elf Island Institute сыяктуу көптөгөн глобалдык уюмдар бул чоң кыргынды документтештирип, аны дүйнөгө жар салып, бул мыкаачылыкты токтотууга чакырып келишет. Ал эми жаныбарларды коргоо уюмдары бул кыргындарды айыптоо менен алдын алуу максатында дүйнө жүзү боюнча ар кандай иш-чараларды өткөрүп келүүдө.